Шумкар Уя айыл аймагынын 5,5 гектар аянтына ак кайың олтургузулду. 5000 түп ак кайыңдын көчөтүн Альянс Алтын өнүктүрүү фонду алып берген. Мындай ири деңгээлдеги жашылдандыруу бул аймакта биринчи жолу уюштурулду. Президентибиздин 3 жыл мурун айтылган Жашыл мурас акциясын өткөрүп атабыз. 5000 кайың тигип атабыз. Талас элинин бардыгы, ушул таласка келген коноктордун бардыгы деген ушул жол менен өтөт. Ошон үчүн ушул жол жээкке тигип кийин ушул биздин урпактарга калтыра турган бир мурас болсун деп, экология жагы оңолсун деп туруп ушул акцияны өткөрүп атабыз. Мен ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, бардык ушул катышып аткан организациялардын бардыгына чоң, терең ыраазычылык билдирип кетем. Көчөт отургузууга Шумкар Уя айыл өкмөтүнөн тышкары Талас районундагы бардык мекеме уюмдар көмөктөштү. Көрктөндүрүүгө жалпысынан 500дөн ашык кызматкер катышты. Биз 110 кесиптүүлүк лицейде жамааты мына бүгүн общий субботник болуп атыптыр. Жардам кылып көчөттөрдү отургузуп атабыз. Мээнет кылганга жараша ушу көчөттөр сөнүп кетсин. Элдин кызматына жараган ушу парк болсун. Былтыр Талас районунда 23 миңден ашык көчөт тигилген. Быйыл да андан көп көчөт олтургузуу көздөлүүдө. Көчөттөрдү өстүрүүгө өзгөчө көңүл бурулмакчы. Быйыл буюрса андан дагы ашырабыз деп атабыз. Биздин максатыбыз мондай да, биз баягы санына эмес, сапатына көңүл буралы деп атабыз. Көпчүлүк кээ учурларда баягы көчөттү тигип коюп эле андан кийин каралбастан баягы мал кирип кетип, жеп, аны суугарбастан ошондой болуп калган учурлар болуп атат да. Биз ошон үчүн аз тиксек дагы баягы айланасын, тегерек четин баарын коруп, бул сарайдагы тургундар бар экен, жергиликтүү тургундар ушул жерге. Ошолорго биз Шумкар Уя айыл аймагынын атайын айлыгын дагы чыгарып берип, кароолчу катары ишке алабыз дагы, анан ушул жерде карайт, бунун аймагында буюрса коруп тособуз да. Ушул эле райондун Каракол айыл аймагында сууну бойлой өскөн чоң ак кайың токою бар. Жергиликтүү бийлик бүгүн отургузулган ак кайыңдар дагы келечек муунга жашыл мурас болуп, кооз жайга айланарына ишенет. Көрктөндүрүү иштери муну менен гана токтоп калбай, айылдарда улантылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.